Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Регион телеканалында кайрадан эле ачык маек көрсөтүүсү. Бүгүн бизде конокто Гүлшанай Сатарова болмокчу. Саламатсызбы? Кыргызстандын жеңил атлетика боюнча курама командасынын мүчөсү, өлкөнүн көп жолку чемпиону Гүлшанай Сатарова үй бүлө менен спорт тизгинин тең кармап бараткан спортчу айымдардан бири. Биринчи орунда тренериме ушунчалык ыраазымын. Буюрса алтын деле болот. Ал 2019-жылы Малайзиянын Куала-Лумпур шаарында өткөн эл аралык гран-при жарышында 800 метр аралыкка чуркап алтын байге алган. 2017-жылы Иранда өткөн дүйнөлүк ислам оюндарында 1500 метр аралыкка чуркап алтын медаль тагынса, ушул эле жылы Ашхабадта өткөн жабык имараттардагы Азия оюндарында күмүш байгенин ээси болгон. Алгач эле өзүңүз жөнүндө айтсаңыз, кайсыл жердин кулуну болосуз? Негизи мен Өзбекстан төрөлгөн жерим Өзбекстан Андижан областы, Токтогул айыл, Кургантөбө району Токтогул айылында төрөлгөнмүн. 2010-жылы бул жакка өткөнбүз. Анан ушул алгач эле жеңил атлетикага кантип аралашып калдыңыз? Канча жашыңыздан баштап же кичинеңизден кызыкчу элеңиз? Жеңил атлетикага негизи мен биринчи спорт түрүм карате болчу. Каратеге байкемдин акамдын артынан келгенмин. Анын менен жүрүп спаррингге чыкканда көбүнчө сабап салчу. Мен ошонун айынан жеңил атлетика кружогу ачылганын угуп, жеңил атлетикага өткөм. Ал убакта 3-класс болчумун. 10 жашымдан баштап жеңил атлетикада жүрөм. Демек, сиздин бир туугандарыңыз дагы ушул спорт менен машыгат турбайбы? Ооба, байкелеримдин көбү эле спорт менен машыкчу. Азыр эми баары үйлүү, жайлуу, семейный болгон үчүн азыр өздөрүнүн бизнеси менен кетишкен. Сиз үй бүлөдө канчанчы кызсыз жана сизден башка эжелериңиз, сиңдилериңиз дагы спортко аралашканбы? Үй бүлөдө 7-симин, 5 байкем, 1 эжем бар. Үйдүн эң кичүүсүмүн. Азыркы убакта үй бүлөм өзүм турмушка чыкканмын, жолдошум дагы спортсмен, ал боксер. Мурда тренировка кылчу, азыр ал шартка байланыштуу. Спорттон бир аз алыста. Бир кызым бар, 5 жаш. Ал кызым, Аллага шүгүр, гимнастикага барат 2 жылдан бери. Ошондо сиздерди демек спортивдик үй бүлө деп койсок деле болот экен. Баарыңыздар спорт тармагында экенсиздер. Жакшы, анан ушул алгач эле кайсыл турнирге баргансыз? Биринчи өзүңүздүн турнириңиз жөнүндө эсте калган турнирлерби? Мен 2005-жылы Андижанга спорт школго окууга киргем. Ал убакта 5-класс болчумун. 5-класстан баштап спортту Андижан областы спорт школунда бүттүрүп ошол жакта окуп жүргөн убагымда 2009-жылы 1-Евразия оюндары Белоруссияда болуп өткөн. Ошол жакка барып, биринчи күнү 2-чи орун 3000 метрге, 1500 метрге, 2-чи күн 1-чи орунду алып, 1-Евразия оюндарынын жеңүүчүсү болуп аталган. Эсте калат бул. Анан ушул үй бүлөңүздө алгач баягы спорт тармагын тандаймын дегениңизде каршылыктар же болбосо колдоолор болсо керек? Сөзсүз болот. Үй бүлөдө бирөөсү ыраазы болсо, бирөөсү наразы болот дегенде, бизде дагы үй бүлөдө көбүрөөк апам наразы болгон. Себеп бул кыз балага спорт школ туура келбейт, кыз бала болгондон кийин үйдө олтуруш керек. Ушундай сөздөр бар да бизде. Ушундай сөздөр болгон, бирок ошого карабастан атам аябай спортко жакын болгондуктан мени өз күчү менен алып барып спорт школго берген. Жакшы экен. Ошондой эле азыркы учурда дагы угуп калдык, олимпиадага даярданып жүрөт экенсиз. Анан буга кандай аракеттерди көрүп жатасыз? Өзүнүн тартиптери, критериялары бар турбайбы? Ооба, бизде олимпиада былтыр болуш керек болчу. Карантин болуп, баарыңар билгендей, шартка байланыштуу 2021-жылы быйыл августка жылдырылган. Азыр бизде ошого даярдык кетип жатат. Олимпиадага лицензия оюндары болот, мелдештер. Ошолорго даярдык болуп жатат. Аябай катуу даражада болуп жатат. Себеп биз үйгө келе албайбыз. 2-3 айда бир жолу үйгө келебиз, калган убакты сбордо болуп калып атат. Антпесек анда лицензияга
даярдыгыбыз күчтүү болбой калат. Мен сиз менен алгачкы жолу байланышканда дагы ошол айттыңыз, жакында сборго кетем депчи. Анан өзүңүз жакында эле сбордон келген экенсиз, кайрадан кетесизби? Кайсыл жактарда машыгууну улантасыздар? Мен былтыртан бери эле өзү 1 жылдан бери карантинден баштап бизди сборго алып чыгып кеткен, көлдө жүрөбүз. Жайлоодо, жайында жайлоого чыгып кеткенбиз, Караколго. Андан кийин Кажы Сайда жүрдүк. Кышында силерде шарт жок, бизде өтө күчтүү шарт бар да. Жалал Абад мэриясы дагы, мектептери дагы, спорт школдору дагы, өзүбүздүн эле биринчи школ, Эздүшөр, Исхак Разаков, бул жакта мэриядан Адыл Байке деген агаларыбыз бар, Алишер агай, Чыңгыз аке, ушулар өтө көп салымын кошот да бизге жардам берет. Жалал Абадтан башка жакта билбейм кандай шарт. Анан айымдардын бул спорттун түрүнө көз карашы кандай азыркы учурда? Сизден башка жеңил атлет Кыргызстан боюнчабы же бир эле Жалал Абадтабы? Кыргызстан боюнча кыргыз кыздардан негизи именно Кыргызстан боюнча бир эле жалгыз кыз, кыргыз кыз. Мен мындай жеңил атлеткадан чыгып аткан биринчи кыргыз кыз болуп да мен аталам. А менден кийинки келаткан кыздар бар, жаш кыздар. Бирок мындай кандай десем, бизде кыргыздарда менталитет дегендей ата-энелери жибербей, тоскоолдук кылгандыктан көп мындай күчтүү, таланттуу кыздарыбыз келише албай калып атат да, бирок негизи көп кыздарыбыз, кыргыз кыздар. Ошондо бизде баягы стереотиптер деле бир канча роль ойноп коет экен да? Ооба, эң негизги роль ошолго дейм. Ошондой эле баягы азыр көптүр угуп калган маалыматтарыбызга караганда, спортсмендерге күнүмдүк тамак ашы дейбизби же стипендиясы дейбизби бөлүнбөйт, аз бөлүнөт деген ар түркүн кептер бар да. Анан негизи чын эле ошондойбу? Ушул боюнча стипендия жөнүндө мен антип айтпайм, себеби мен ушул 2011 жылдан бери бул жакта машыгып келсем, Кыргызстандын курама командасына ошол жылдан бери мага стипендия төлөп келет госагентство Бишкектен. Ушул убакытка чейин, азыркы күнгө чейин мага ай сайын стипендия каражатынан жардам берип келишет. Эми кандай десем, көп
өтө деле көп эмес, бирок жакшы эле төлөп беришет. Ошондой эле мага эң кызыгы мындай болуп турат да, негизи сиз спорт жагындагы айым болгондуктан үй кожо экелиги тарабынан кандай болдуңуз экен? Ушул нерсе кызык болуп атат. Спортто мен азыр көргөнүңөрдөй эле ушундай спортто ушундай жүрсөм, үйгө барсам, келин кандай жүрсө, мен ошондой жүрөм. Келиндин өзүнүн жумушу кандай болсо, мен ошол жумушту кылам. Мен спортсменкамын, мен андаймын, мен мындай, мен буну кылбашым керек деген нерсе жок. Кайын журтта кадимкидей эле кичипел келин. Айта кетсеңиз, буга чейин сиз катышкан чемпионаттар жана жеңиштериңиздер тууралуу бөлүшүп кетсеңиз. Мурдакылар делеби? Башынан баштап бул жакта именно Кыргызстанда болгон мелдештерим 2011-жылдан баштап чемпионат Кыргызстандан башталган. Көп жолку Кыргызстандын чемпионумун азыркыга чейин. Андан сырткары эле 2013-жылы ислам мамлекеттери ортосунда болгон мелдеште Иранда болуп өткөн. 2 жолу алтын медалды утуп алгам. Андан кийин чемпионат Азияда да 1-2 месталар 2-3 жолу болгом. Анан Малайзияда өткөн гран-при, Азиянын гран-приси болгон 2018-жылы. Анда 2 жолу дагы алтын медаль алдым. 2017-жылы Азия оюндары жабык имараттар ортосунда болгон мелдеште Түркменистанда анда 2-чи орунду алдым. Андан кийинки мелдештерим Казакстан, Өзбекистан, ушул жактарда Орто Азияда болгон мелдештердин дайымкы эле чемпиону утуп келем. Өзүбүздө Колпакова мелдеши болот, международный, анда дагы чемпионмун. Азыр ошол биз сиздин машыгып жаткан жериңизге келген учурубуз. Анан күнүмдүк машыгуу үчүн негизи канча саат убакыт бөлөсүз? Менде эң негизги тренировкам эртең менен болгондуктан менде биринчи тренировкам жок дегенде 2 саат, а так 2,5 саат, 3 саатка чейин чоюлуп кетишим мүмкүн. Эртең менен кечинде? Жок, кечки тренировкам 1 саат, 1,5 саат аз эле. Эртең мененки көбүрөөк болот. Сиз негизи ушул 18 жыл спортто машыгып жатам, ушул спорттун багыты менен келатам деп атасыз. Анан 18 жыл ичинде азыр көптөр өзүнүн кыйынчылыгы, өзүнүн жеңиши, жемиши болгондур. Ошолордон урунттуу жерлеринен бөлүшүп кетпейсизби? Кыйынчылык болгон убактарым 2014 деп айтпадымбы Азия оюндарына? Жок, ал эмес экен. 2014 эмес, төрөттөн кийинки убагым, эң кыйналган убагым 2016-жылы төрөгөм. Январь айында төрөп, ошондон кийин эле 2 айдан кийин кайра машыгууга чыкканмын. Ошол убакыт мен үчүн өтө кыйын убакыт болгон. Анткени баланы төрөгөндөн кийин аял киши өзүңөр билгендей төрөттөн кийин бир аз слабыйраак болуп калат. Кайра формага келиш үчүн 1 жыл, 1,5 жыл убакыт кетет экен. Ал убакытка чейин мен чыдабай кыйналган күндөрүм, ушул эле жерден ыйлап жерге жаткан күндөрүм да болгон. Бирок ошончолук кыйналганымдын өзүнүн мөмөсүн берди деп эсептейм. Анткени 2016-жылы апрелде баштаган болсом, 2017-жылы 1 жылдан кийин эле Туркменияда Азия оюндарында жабык имаратында 2-чи орунду алдым. Гүлшан эже, сизге чоң рахмат бүгүнкү маегиңиз үчүн. Азыр болсо сизге эркин микрофон, элге кайрылып өзүңүздүн сөзүңүздү айтып койсоңуз болот. Сиздерге да чоң рахмат. Мен элге кайрыларым, барыңыздарга салам менден. Барыңыздарды спортко чакырам. Анткени спорт бул эч качан баланы жаман жолго баштабайт деп айта алам. Экинчи жагы балаңар күчтүү болот. Андан сырткары бир жерде эле турбайт. Мен өзүмдү эле алып кетсем, көп жерлерди көрөт, досторду көп мамлекеттен достор ашырат. Ошондой эле баланын кругозору жакшыраак өсөт деп айта алам. Ошол рахматтарым, менин биринчи эле рахматым үй бүлөмө, мени түшүнүп, колдоп, спортко каршылык кылбай аткан үй бүлөмө, кайын журтума, өзүмдүн ата-энеме, күйөөмө ар дайым рахмат, ыраазычылыгымды айтам. Андан сырткары эле менин өзүмдүн машыктыруучум Абдуллажанов Турожанов агайыма да терең ыраазычылыктар и башка мени колдоп келе жаткан спорт школдорго, мэрияларга бүт баарына терең ыраазычылык билдирем. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушун менен ачык маек көрсөтүүбүз соңуна келип жетти. Саламатта калыңыздар.